Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Кара Балта тараптан бир чарбаны көрсөтүп берем. Чарбадан сатыла турган уруктуу кочкорлор, козу кочкорлор бар. Биздин чыгарылышыбызды карап туруңуздар. Селекция кылган мээнет кайтат дейт, Анда эмесе биздин чыгарылышты көрүп туруңуздарчы, байкелер. Бүгүн сатыкка мындай жаш козу кочкорлор менен чоң кочкор бар, экөө. Мыногу эң красавчик бул калат экен, андан сырткаңгылары сатылат. Эми мунун кызыккандар аябай көп болуп атса керек буга, Аябай өтө күчтүү козу кочкор экен, сөздүн ачыгы. Мына селекция кылганы мээнет кайтат деген сөз. Мына кочкорду, мына козу кочкорду. Ким кайсыга окшоп турду? Бугабы же тетигиби? Бул Шарпейдин баласы. Бул Ваваныштын баласы, Айтор буга окшош кочкор. Бирок мына кочкордун баласы экен. Кандай дебейсиздерби? Тетиги жаш козу кочкордун энеси мына кочкордун кызы экен. Мунун кызына муну койгон. Көп короого барсаңыздар бир кочкор, анан запасной болот. Бул кочкордун кызына бул кочкор коюлат, бул кочкордун кыздарына мунусу коюлат деп. Эми атасы бул кочкор болсо дагы эне тарабын тартып, мына мен көп чыгарышта айтам го, жакшы кочкордун кыздарын алып калганга аракет кылыңыздар деп. Тетиги кочкордун экстерьерини энеси аркылуу алыптыр, көрдүңүздөрбү? Мунун энеси тетиги кочкордун кызы. Мына. Бул сатылбайт. Мындан сырткары мына Шарпейдин баласы, андан кийин могу кочкордо сатылат. Ваваныштын эң мыкты балдарынын бири, көрүп коюңуздар. Булар Арал деген айылда турат. Анан мыногу жаш козу кочкорлор Титан, Блондин, анан тетиги эменики, Ваваныш. Мына, Шарпей менен Ваваныштык экен калгандар. Мына Ваваныштыклар монтип коңколору чыгып турат. Талаада жүрөт экен, булар койду ээрчип, беттери кир болуп, мына көрдүңүздөрбү? Ушул козуларды сатылат экен. Булардын башталгыч баасы 40 000 сомдон башталат экен. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, кайсынысы жакшы, бүт эле мындай жакшылап капталынан карасаң коңкосу бар экен, бүт баарын элечи. Мына, бери айдап коесуңуз. Бул жерде 6 козу кочкор бар экен. Блондиндики кайсы болчу? Чоң кочкордун жанында башын жерге салган, Блондиндин небереси экен ошо. Калгандары мына ушул Шарпей менен Ваваныш линия байгелер. Ушулар сатылат экен. Анан мыногу эки чоң кочкордо сатылат экен. Чындап селекция менен иштейм десеңиздер, кызыгып көрүңүздөр. Мына жакта клеткада койлор турат, основной койлорчу. Эми кирсеңиздер, мына кочкордун кыздарын көргөндө челсиңиздер түшөт да. Сөздүн ачыгы, күчтүү матка менен ойнойм дегендер болсо, күчтүү матка, соолук көбөйтөм дегендер болсо, мына кочкорду алып койлоруңузга коюп көрүңүздөр. Эми баштары өтө күчтүү. Кудум эле ушунун өзү, ургачылары. Бул канча жашта өзү? 5 жашта экен. Мына кочкордун кыздары көп. Бул кочкордун баасы келишимдүү, бирок көп акча сурап атат. Башынан айтып коелу, даяр болуңуздар. Эгер чындап сиздер селекция менен көтөрүлөмүн, мага жакшы маткалардын материалдары керек, ушундай жакшы матка көбөйтүп калайын десеңиздер, анда көрүңүздөр. Кочкордо чистота менен экстерьерге сөз жок. Ваваныштын 100% баласы болуп атат. Анан бул Шарпейдин баласы. Бул кочкорго 650 000 сом сурап атыптыр. Экстерьери өтө мыкты. Бул да 5 жаштуу? Бул 4 жаш экен, Андан 1 жашка кичүү. Мунун дагы кыздарын көрөсүздөр. Сөөктөрү калың болуп, ушул кочкордун ичинде кыздары жүрөт. Короодо в основном ушунун кыздары менен тетиги кочкордун кыздары. Бул экөөсү тең бул короодо иштетилип бүттү. Булар да бүгүнкү күндө сатылат. Бул кочкордун баасы 650 000 сом, мунуку бир канча жогору. Муну өзүңүздөр чалып, келишимдүү сүйлөшөсүздөр. Негизи менин оюм, сиздер келип, мынагу талаада жүргөн койлордон 2 жаштык, 2,5 жаштык, былтыркы козуларын келип көрсөңүздөр, анан бир ойго келесиздер. Мунун баасы бир канча жогору. Азыр дагы башкаларын да көрсөтүп беребиз сатыкка. Мына ушул 2 доминант кочкорду келип көрсөңүздөр болот. Мына жаш козуларда бир айдап коесуң, көрсөтүп коеюн. Мына ушуларды 40 000 сомдон жогору башталат деп айтты, кичинекей козуларды. Ар биринин өзүнүн баасы бар. Эң арзаны 40 000 сомдон башталат экен. 6 баш козу.
Мына кичинекей дагы сонун экен, э? Машалла. Байкелер могу эмеге көрсөтүп атат, могу койлорду бөлүп. Мына кочкордун кыздары көпчүлүгү. Анан тетигинки да бар. Мына кара койлор тетиги кочкордун кыздары, э? Вавилондуку, тетиги кочкордун аты Вавилон. Мына Вавилондун быйылкы кыздары, многу биринчи кыздарынан экен. Мына быйылкылар тетигиде жүрөт, көрдүңүздөрбү? Многу мисалы 3 жыл мурунку козулар экен. Мыналар да Вавилон кыздарыбы? Мына быйыл кургач козулары тети ары бурулгандарчы. Кыскасы мына кулак баштарыны. Мына да ошонун кызы да, мына го, э? Ушул жерде бүт Вавилондун кыздары экен байкелер. Көрдүңүздөрбү, кочкордон кандай койлор түшкөн. Мына арада сатып да жаттыңыздар да турабы? Козуларынан. Акча керек болгондо мыктылар кетип калат. Мына көрдүңүздөрбү байкелер? Вавилон кандай тукумдар таштаган, э? Ошол кочкордун тукумдары, мыналар бүт баары 3 жылдык. Быйылкы почти 4кө чыгып калган. Ушундай, э? Мыналар экичтерби? Мына экич, көрдүңүздөр? Машалла, мына чоң кыздары, мыналарды көрдүңүздөр, кандай стойкалар менен турат. Айтор ушу кочкорго кызыксаңыздар, мына ушундай материал жыйнайын десеңиздер, көрүңүздөр ушул кочкорду. Анан бул жак стройка кылып атыптыр байкелер. 2 кой ушулардын ичинде сатылат экен. Кайсылары болчу байке? Мына койбу, бийик турган мына, э? Мына, э? Мына кыймылдаган кой турабы? Мына, э? Так, бирөөсү мына биринчи көрсөткөн кой. Экинчиси мына желин салган экен. Булар кайсыдан болос байке? Мына Шарпейдин баласынан болос экен. Мына желин салган кой. Жаштары кандай булардын? 3 жаш. Экөө тең бе? Тең. Мына астына басты, э? Мына. Мен силерге бөлүп берейинби? Айы, кошулуп кетти да. Мына экөө. Мына 2 койду сиздерге бөлүп бердик. Ушул 2 кой сатылат экен байкелер. Мына боз. Бул да качып калганбы? Тет. Бул күздө качты, тетиги жазда качып калган экен да. Тетиги кышка жакын туйт экен. Мына уже жакындап калыптыр, э, бирөөсү. Болду. Примерно 7 да. Баалары $7,000 экен байкелер. Ошол экөөч $7,000. Еще боз, э? Мына экөө. Кана экран астында номерлерге чалып байланышып, чоң акча болгондон кийин корого келип, мына ушул короодун ээси менен баарлашып, даше сүйлөшсөңүздөр, мына пикириңиздер ачылып, анан бир ойго келсеңиздер керек. Койдун бири ушул.